Сабагыбыздан нурлантабыз. Бул сабакта биз силер менен папка түзүүнү карап көрөлүбүз. Демек, папка түзүү Windows операциялык системасында кандай түзүлөт, дал ошондой эле түзүлөт экен. Мына каалаган жерге жумушчу столдон болобу, деги эле кайсы папканын ичинде болобузбу, каалаган жерине электрон тышкандын оң баскычын басып, мындан создать папку дегенди тандап алабыз. Создать папку. Мынакей биздин папкабыз түзүлдү. Бул жерден анын атын өзгөртүп алсак болот. Мынакей папканы ачылып атат. Атын өзгөртүш үчүн мынакей бул жактан эле переименовать деген электрон чыккан оң баскычын басып ушул жерге жана переименовать деген баскычты басабыз. Дагы атын болсо, мисалы файл деп коелу. Файл. Файл деген папкабыз түзүлдү. Эми бул Windows операциялык системасынан айырмаланып, бул жерде дагы папка менен кандай иштерди жүргүзсөк болот экен. Создать ссылку деп, башкача айтканда, бул папканы биз шилтемеге айлантсак болот экен. Башкача айтканда, тармакты колдонууда ушул папканы шилтеме кылып, башка тармактагы башка компьютерлерге көчүрүп алсак болот экен. Ошондон башка дагы свойство дегенди карап көрсөңөр, мынакей бул жерде ушул папка жөнүндө ар кандай касиеттерин өзгөртүү үчүн панель келип чыгат экен. Свойство файл деген папканын. Основное имя, аты, содержание азырынча эчтеке жок. Адрес кайсы жерде жайгашкан, мынакей home, касси, рабочий стол деп турат. Том, свободное место. Эмблемы. Бул папкага кандайдыр бир эмблема жайгаштырып кошуп койсок болот. Мисалы, ар кандай папкаларда ар кандай бири-биринен ажыратыш үчүн ушундай болгон эмблемаларды дагы кошуп койсок болот экен. Андан башка права. Права бул качан папкабызды локалдык тармакта жарыялоодо, же болбосо локалдык тармакта иштөөдө ушундай праваларын, же болбосо укуктарын койсок болот экен. Создание и удаление файлов, ошо папкадагы доступ к папке, доступ к папке файлам жана башка деген ар кандай укуктарын койсок болот экен. Андан кийин заметки. Ушул папкага ар кандай эскертүүлөр жазып койсок болот. Жана общий доступ. Опубликовать эту папку десек, бул папкабызды локалдык тармак боюнча башка компьютерлер дагы көргөнгө мүмкүнчүлүк алат экен. Ушундай жолдор менен бул папканын ар кандай касиеттерин өзгөртүп алсак болот экен. Заметки дегенде мынакей заметканы же болбосо эскертүүнү жазсак, мындай болгон дагы өзүнчө эмблемасы жайгашкан болот экен. Мындан башка растянуть значок дегенди бассак, анда бул папканы биз каалаган өлчөмгө чейин чоңойтуп же тескерисинче кичирейтип алсак болот экен. Windows операциялык системасында бул функция каралган эмес, албетте. Ал эми Ubuntu операциялык системасында мынакей ушул папканы чоңойтуп же болбосо кичирейтип жайгаштырып койсок дагы болот экен. Мындан башка жайт. Башкача айтканда, папканы кандайдыр бир архивдик программа менен кысууга, tar js деген программа менен биз кыссак болот экен. Ушул жерден эле ар кандай rar да алсак болот, tar, zip алып алсак болот. Zip деп туруп анан кийин создать дей турган болсок, ушул папканын демек архивдик копиясын түзүп берет экен. Мынакей ушундай болгон көптөгөн мүмкүнчүлүктөрүн өзгөртүүгө болот экен бул папканын. Windows операциялык системасынан бир аз айырмасы бар. Андан дагы берде мынакей жакшы Windows операциялык системасына айырмалуу бул жерден ушул жайт деген, башкача айтканда, бул папканы архивдөө автоматтык түрдө стандарттык программаларда орнотулган болот. Ар бир Ubuntu операциялык системасында копировать, переместить, создать ссылку түзүлүшү Ubuntu операциялык системасында Windows операциялык системасынын өзүндөй эле, бирок Ubuntu операциялык системасында бул папканын касиеттерин өзгөртүүнүн бир канча толуктоолору дагы киргизилген экен. Мисалы, растянуть значок, публиковать деген сыяктуу, жайт, отправить, мисалы, жайт деген автоматтык түрдө Windows операциялык системасында эгерде WinRAR же WinZip окшогон программа орнотулбаса, аны папкаларды эч качан архивдей албайсыз. Ал эми бул жерде стандарттык программалар бар, ушул папкаларды архивдөө үчүн. Аны дагы көрдүк.
Демек папка боюнча ушул видео сабактын жардамы менен папка түзүүнү карадык. Ушуну менен бул сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта калыңlar.